4 бөлүм. Ошентип, Сулайман бүт Исраилга падыша болуп турду. Анын кол астындагы башкаруучулары мына булар эле: ыйык кызмат кылуучу Садоктун уулу Азария, катчылар Шиши уулдары Элихореп менен Акия, тарыхчы Акилут уулу Жошапат, аскер башчы Жоят уулу Беная, ыйык кызмат кылуучулар Садок менен Абиятар, Натан уулу Азария дуван кызматчылардын үстүнөн башчы. Ыйык кызмат кылуучу Натандын уулу Забут падышанын досу. Падыша сарайынын башчысы Акишар, салык жыйноочулардын башчысы Абда уулу Адонурам. Сулаймандын бүткүл Исраилга койгон 12 башкаруучусу бар эле. Алар падышага анын үйүнө азык түлүк жеткирип турушчу. Ар бири жыл сайын 1 айга жеткидей азык жеткирчү. Алардын аттары Эпраим тоосун Хур уулу, Макасты Шаалбимди, Бейт Шемеште Эйлонду жана Бейт Кананды Декер уулу, Арубатты Хесет уулу башкарчу. Сохо менен бүт Хейпер жеринде ал башкарчу. Бүтүн Напат доорду Абинадап уулу башкарчу. Сулаймандын кызы Тафат анын аялы эле. Акилут уулу Баана Таанахты, Мегидону, Израилдин төмөн жагындагы Саретандын жанындагы Бейт Шаянды, Бейт Шаяндан Абел Мекелге чейинки жерлерди, атүгүл Жокмаамдын ары жагындагы жерлерди да башкарчу. Гебер уулу Гилаттын Рамотун башкарчу. Анын карамагында Менашенин уулу Жайырдын Гилаттагы кыштактары бар эле. Ошондой эле анын карамагына Башандагы Аргоб дубаны Дубалду жана Жес кулпулу 60 чоң шаары менен тиешелүү эле. Маханаимди Идо уулу Акинадап башкарчу. Напталы жерин Акимаас башкарчу. Ал Сулаймандын кызы Басематты аялдыкка алган. Белот жана Ашыр жерин Хушайдын уулу Баана башкарчу. Исахар жерин Паруахтын уулу Жошапат башкарчу. Бенжемин жерин Эйланын уулу Шимей башкарчу. Гилат жерин Амур падышасы Сихондун жерин жана Башан падышасы Огдун жерин Ури уулу Гебер башкарчу. Деңиз жээгиндеги кумдай көп жүйүт менен Исраил ичип жеп, көңүл ачып жатты. Сулайман Эфрат дарыясынан Пелишти жерине чейинки, Мисир жерине чейинки бүт падышачылыктарга ээлик кылды. Алар Сулаймандын көз өткөнчө кызмат кылып, тартуу алып келип турушту. Сулаймандын бир күнкү азык түлүгү 30 коор буудай унунан, 60 коор башка ундан, бугулардан, жейрендерден, бөкөндөрдөн жана семиртилген канаттуулардан тышкары боордолгон 10 өгүздөн, жайыттан алынган 20 өгүздөн, 100 койдон турган. Анткени ал дарыянын берки өйүзүндөгү бардык жерге, Типсактан Азага чейин, дарыянын берки өйүзүндөгү бардык падышаларга үстөмдүк кылды жана тегерекиндеги бардык өлкөлөр менен тынчтыкта болду. Сулаймандын көз өткөнчө Дандан бээр Шыбага чейин жаткан Исраил менен жүйүт эли өздөрүнүн анжыр жыгачынын жүзүм багынын астында бейкапар жашады. Сулаймандын майдан арабага чегилген аттары үчүн 40 000 мамысы, аттары үчүн 12 000 мамысы бар эле. Ошол башкаруучулардын ар бири өзүнө белгиленген айда Сулайман падышанын дастуркунуна тиешелүү болгон бардык нерселерди жеткирип турушту. Аны эч нерсеге муктаж кылышкан жок. Падыша конуш алган жерге ар бири өз кезеги менен аттарга, качырларга арпа, саман жеткирип турушту. Кудай Сулайманга деңиз жээгиндеги кумдай көп акылмандык, даанышмандык, кеменгерлик берди. Сулаймандын акылмандуулугу чыгыш уулдарынын бүт акылмандуулугунан жана мисирликтердин бүт акылмандуулугунан жогору эле. Ал бардык адамдардан акылдуу болчу. Акылы Эзрахилик Эйтандан, Эйман, Калкол, Дарда, Махол уулдарынан алдаганча өйдө болчу. Тегерек четтеги бардык элдерге аты чыкты. Ал 3000 накыл сөз айткан, анын 1000 бешири бар эле. Ошондой эле дарактар жөнүндө Лебанондогу кедир жыгачынан баштап дубалга жабышып өсүүчү Исопко чейин айткан. Жаныбарлар, канаттуулар, сойлоп жүрүүчүлөр жана балыктар жөнүндө айткан. Сулаймандын акылмандыгы жөнүндө уккан жер үстүндөгү бардык падышачылыктардан, бардык элдерден анын акылмандуулугун угуу үчүн келип турушчу.